Ассаламу алейкум, урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн 8 январь 2021 жыл. Бишкектебиз кайрадан туугандар. Бишкектин кечеги тартылып көргөзүлгөн ипподромдун ичинде бүгүн дагы бир жакшы атты сиздерге тартып көргөзүп берүүнү туура көрүп отурабыз туугандар. Бул аттын азыр толук мүнөздөмөсүн, өзгөчөлүктөрүн, аттын өнөрүн бул жакта аттын ээси бул аксакал менин жанымда турат. Азыр аксакалга сөз узатып, бул ат тууралуу толук мүнөздөмө айттырып, атка мүнөздөмөнү берели. Ассаламу алейкум аба. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшы, дамдысызбы? Жакшы, рахмат. Бул ат боюнча бир мүнөздөмөсүн айтып кетпейсизби? Атыңыз өзүңүздүкү экен, Ат өзүмдүкү. Ана мунун бээси, муну тууган бээ да өзүбүздүкү. Бу жерде мына Трон деген, ушу ипподромдо Трон деген айгырдын баласы өзү. Трон деген бул таанымал атпы? Бул абдан ушул жерден ушунун балдары азыр гүлүккө чабылып биринчи келип жүрөт. Трондун балдары. Трондун балдары. Кыздары, балдары биринчи келет. Ага биз да ошол гүлүк деген алып келип ушуга кошконбуз. Ана ушунун баласы 2015-жылы туулган. 2015. Азыр 5 жаш экен да? 5 жаш. 2 асый. 2 асый. Мына кетип Трондун баласы кайман аты кандай? Кайман аты Трос деген. Трос. Трондун баласы Трос экен да? Не үчүн Трос? Тростой болушу, бекем болсун, чыдамкой болсун деп Трос. Ошо бекем болуп жүрөбү азыр, Бекем азыр. Азыр бекем. Буттары таптаза. Буттары таптаза. Улакка чабылып жүрөт. Улакка чабылат, Өзү бул ат азыр ушу ипподромдо турабы же башка айылда? Айылда турат. Арча бешикте? Арча бешикте турат. Бунун бою канча чыгат аба? Бою 1.70. 1.70 чыгып калат, 1.70. Бул байгеге чабыла турган ат экен. Чабып жүрөсүзбү? Чапканбыз бир. Улакка өнөрү кандай? Улакка жакшы, тайгазанга токтойт. Тайгазанга токтойт. Оңго солго бурулат. Тилекке каршы мына тайгазанды алып коюп туруп болсо көрөт элек, Азыр мен аттын жанынан барып туугандар. Бул 2 асый атты сиздерге жакындан тартып көргөзүп берейин. Трос кайманатындагы кара кашканы караңыздар туугандар. Байгеге чабылып жүргөн экен. Улаккадагы өнөрлөрү бар экен. Баасы айтылат туугандар. Баасы канча болду? Азыр бир сыйра чабып көргөндөн кийин сиздерге айталы. Эгерде жаап калган болсо, алдыдан мен номерлерди коем. Ошол номерлер аркылуу чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Аттын жооштугу кандай? Жоошпу? Жоош, анан 4 бутун мындай эч кандай эме жок, такалатат. Теппейт, жеп сонун болуп туруп берет. Жаш бала караса да болот. Жаш бала эми бул абдан өзү курчат да. Анан абдан курчат. Абдан ылдамат. Резвият да, резви. Бунун улакка алды эле кетет бул. Ошондо породасы кандай болот? Породасы чистокровный да. Чистокровный. Англичанбы же? Англичан. Мына кетип ат өзү жакшы экени сиздерге да көрүнүп турса керек. Эми бир чаптырып көрөлү бул аттын чуркаганы сиздер менен чогуу көрүп коелу. Мына кетип атты. Жаныбар. Азыр бери келаткандасын сиздер көрсөңүздөр, бул аттын чуркашына там бересиздер деп ойлойм. Аттын чуркаганы, күлүктүгү. Оозу жумшакпы? Мына кетип Чап бере! Чап! Мына кетип Өтөр! Караңыздар туугандар. Күлүктүн күлүгү экен бул. Трос кайманатындагы бул аттын баасы эми аксакал өзү айтсын. Бунун баасын канча деп атасыз Тросту? Эми Тросту ушундай абдан күлүк аттар абдан өйдө айтып атат. Мен эми келип көрсө, соодалашып көрсө, кишилер менимче жагат булат. Анан баасы 350 миң деп атабыз. 350 миң сом. Кеми бар. Мына кетип 350 миң сом. Bunday баага алып коюш мен ойлойм өтө жакшы деп ойлойм туугандар. Сиздер кандай ойлойсуздар? Аны комментарийден өзүңүздөрдүн оюңуздарды, пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Аттын дени таза экен. Бул Каракашка Трос кайманатындагы аттын чуркаганы сиздер азыр көрүп турасыздар. Эгерде жаккан болсо, бул видеонун алдына класс белгисин басып, эгерде ат жаккан болсо, жана бул аттын баасына болгон көз карашыңыздарды жазып калтырып кетсеңиздер болот. Ошондо доллар менен мен 350 миң сомду чагып туруп экранга коюп
экрандан көргөзүп коем. Биздин башка мамлекеттен көрүп жаткан туугандар үчүн, түшүнбөгөндөр үчүн сомдун курсун жазып өткөнгө аракет кылам туугандар. Ошону менен бүгүнкү чыгарылыш Муз ТВ каналы. Менин атым Замир болду туугандар. Аттын азыр жанынан сизге дагы бир көргөзүп коеюн. Бастыра берчи, бастырып. Мынакей туугандар, аттын баскан басыгы. Жаныбар шамалда эле кеткен трос экен бул. Ошентип бүгүнкү чыгарылыш соңуна чыкмакчы. Саламатта калыңыздар туугандар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө аманчылыкта, тынччылыкта жолугушалы.